Assalamu alaikum ardaqtуу замандаштар, арбаңыздар, саламатсыздарбы? Тез Хабар каналы бүгүн сиздерге Бишкек шаарындагы Ак Ордонун жогору жагындагы Достук конушунан сатыла турган жаңы курулган үйдү көрсөтмөкчү. Мына ушул трасса туугандар, Бишкектеги Күнтууга алып келген трасса. Тетиги жерден бери Күнтууга келесиздер. Сол жакта көрүп турасыздар, ТЭЦ-2 жайгашкан. Барпы Алыкулов трассасы аркылуу жогору чыгып, Муромская көчөсү менен кесилишкен жерден, тетиги жерден подстанциядан батышты көздөй 500 метр жүрүп келсеңиздер, жол мына ушул жогорку чыңалуудагы электр линиясынын астынан оңго бурулат. Мына бул жерде Достук деп жазылып да турат. Достук конушу оң жак, ушул жак кыскасы. Ал эми бул трасса менен түз кете турган болсоңуздар, Күнтүү ушул жакта. Тетиги жерде маршруттук каттамдын конечный да бар экен. Ушул жерден Достук деген жазууга келип эле оңго буруласыздар. Түз кире бересиздер ушул жол менен. Мына туугандар, карап туруңуздар. Азыр биз тетиги жерден кирдик. Ушул жерге киргенде маңдайда могул жерде көл бар экен. Азыр бети тоңуп калыптыр. Ошол жерден көлдү айланасыздар. Күн чыгыш тарабы менен тетиги жагынан айланып, ТЭЦтин бер жагы менен мына ушул көчө аркылуу келет экенсиздер. Ушул көчө менен келгенде мына бул жерде көрүп турасыздар, самсакана, навайкана, дүкөн, курулуш материалдар дүкөнү бар экен. Ушул бурчтан оң тарапка буруласыздар дагы, экинчи көчөдөн солго буруласыздар, тетиги жерден. Урматтуу мекендештер, азыркы дүкөндүн, биз сиздерге көрсөткөн дүкөндүн алдынан эле 50-60 метр ылдыйга түштүк. Тетиги жерден экинчи көчөгө бурулуп кирдик дагы. Мына ушул көчө аркылуу батышты көздөй 150 метр жүрүп келдик. Сол тараптагы үйлөрдү эсептеп келсеңиздер, 5-чи катарда турган мына ушул толук бүткөрүлө элек, бирок жаңы курулган үйдү көрөсүздөр. Ушул үй сатууга коюлуп атыптыр. Биз менен чогуу болуңуздарчы. Азыр ушул үйдү баштан аяк көрсөтүп чыгалы, проектисин көрсөтөлү, жерин көрсөтөлү, бул жердеги коммуникациясын, шартын көрсөтөлү. Үйдүн жердин ээси менен кошо келди эрте менен. Буюрса, азыр баарын өзү көрсөтүп, өзү айтып берет, суроолорубузга да жооп берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үйдү эмнеге сатып атасыз ака? Ошо акча керек болуп калды, ошого сатып атабыз, Кудай буйрса. Өзүм жашайын деп курдуңузбу же сатам деп курдуңузбу? Өзүм жашайын деп курганбыз. Ниет ошондой болгон. Жакшы ниеттер менен. Жакшы. Жер канча сотик? Жери 5 сотик. 5 сотик. Дуал кылып тосконго фундамент да куюлуптур, Куюлган, Могул жерден калитка, дарбаза коюлат да. Коюлган. Жакшы, орундугун коюптур. Чегара мына ушул столбаданбы? Столбадан түз кетет экен да, наркы бурчка чейин, Бул жерде да фундаменти бар, куюлган. Фундамент бар. Кар жаап калыптыр, мына фундаментти көрсөтүп коелу, көрдүңүздөр, мына фундаменттин нугу турат. Фундамент азыр кар жаап койгон, ош Бишкекте почти 30 сантиметрдей эле кар жаап койду, көрдүңүздөр. Үй бышыккычтан курулган, сейсмопояс, колонналары баары армированный жасалыптыр. Анан фундаменттин ылдый жагы 1 метр, жогору жагы 80 сантиметр жерден бийигирээк көтөрүлүп турат экен. Бул эмне? Ажаткана да, Ажаткана. Ажаткана. Бул Ак Ордого карайт да? Ак Ордо. Ак Ордо. Көрүп турасыздар, жарыктандыруу, свет келиптир. Жарыктандыруу дегенде ар бир столбага мындай кичинекей LED лампаларды, прожекторларды коюптур. Таза суу келгенби? Келген. Бул жакка келген. Бар да? Бар, суу киргизилген. Кошуналар киргизип алган. Сизчи? Биз да киргизген. Сизде да бар турбайбы? Тетиги жерде крантыңыз турат, Жакшы. Мына ушул көчөнүн мен сиздерге батыш тарабын көрсөтүп коеюн. Мынакей, көрүп турасыздар. Таза суунун колодустары турат. Андан сырткары бул жакта бүт көчөдөгү кошуналар баары жашап атат, тиричилик жүрүп атат дегендей. Анда баштадык. Жери 4 сотук экен, кызыл китебиңиз барбы? 5 сотук дегеним. Бар. Бар да, кызыл китебиңиз. Бар. Жакшы. Бул 1 этажгабы, 2 этажгабы? Кандай өзү? План боюнча 2 этаж болгон. Алган кишим өзү 2 этаж кылып көтөрсө да болот, кааласа 1 этаж кылып калтырып койсо да болот. Боло берет. Кааласа 1 этаж, кааласа 2 этаж экен. Узун туурасы канча үйдүн? 12ге 40, узуну туурасы 10го 40. 10го 40ка 12-40 экен да, Ооба. Түшүнүктүү. Анда баштадык. Биз үйдүн астанасына келе жатабыз. Могул жерде дагы түркүктүн
фундаменти подушкасы менен куюлуптур, арматурасы чыгарылыптыр. Бул эми экинчи кабаты могул жери балкон болсо керек, балкон болот. Бул жер тепкич болот. Негизги прихожка ушул жерде болот экен туугандар. Биз азыр көтөрүлүп чыгып көрө берели. Бул жерге бирон эшикти келечекте коесуздар. Ушул жерден бирон эшиктен киргениңиздерде эле могул жер кандай? Связкага кирпичтерди калтырыпсыз, нарактан эшик коюпсуз. Бул жер не болот? Могу чекеден айтыңчы. Бул жер прихожка болот. Кире бериш, Так. Бул жер ошо бир кирпичтен калтырганыбыз бөлүнүп, нар жагы ошо санузел болот. Могу ортосу, Ортосу. санузел болот. Тиги форчкасы да коюлуптур. Так. Андан кийин нар жагына топка болот деп план. Наркы, могу эки связканын нар жагы, Бурч жагы ошо топкага калтырылган. Топкага. Ар жагынан кирип от жакканга. от жакканга. Аябай жакшы проект болгон экен. Көрдүңүздөрбү? Аркасынан кирип, топкадан отту жагып коет, үй ысый берет, отопление ошол жакта. Ортодо мына эки связканы көрүп атасыздар. Ушул жерден тосулат экен, форчка да коюлган. Бул жагына да ошондой связканы калтырган. Демек топка, ортодо санузел, анан бул жагы прихожка болот экен. Мен айта кетейин, бул жерден дагы топкага эшик чыгарып койсо деле боло берет. Ал калган кишинин өзүнүн планы болот. Мен просто ар жагынан да эшик кылып койгом. Тура. Эгерде топкага айланып кирбейбиз десеңиздер, менде ушундай ой пайда болду. Тиги эшикти коюп койсо деле боло берет. Менимче ошо чекедеги топка деп атканыңызды душевой кылып, ортодогуну топка кылып койсо, менимче через топка душевойго кирип кетсе деле болот экен да. Ал деле вариант. Боло берет. Ал деле вариант. Жакшы. Демек бул жагы өзүңүздөргө түшүнүктүү болду. Сиздер прихожкадан сол тарапка буруласыздар. Бул ортодогу эшик. Бул жерден киргениңиздер деле мына ортодогу биринчи чоң комната. Охо, жаман чоң го. Буну сплошной эле чоң комната кылып калтырыпсыз. Атайын калтырганбыз. Проект боюнча бул жер бөлүнүп, бул жагы кухня болуп, бул жагы холл болот деген план болгон. Жакшы. Бул чоң комнатанын оң жагы холл болот экен. Эгер эки кабатка план боло турган болсо, сол жагы болсо кухня болот экен. Менимче бир 4x4 16 метр квадрат чыккан кухня болот экен. Көчө тарапта бир чоң терезеси жайгашат экен. Фундаменттин ичи толтурулуптур, көрүп турасыздар. Оң жагы болсо холл. Эгерде эки кабат боло турган болсо, тепкич кайерден чыгат? План боюнча ушул жактан же бул жактан койсок. Могу чекеден же бул чекеден деңиз, Жакшы. Мына ушул холдун оң жагынан солго буралып экинчи кабатка чыгып кете турган тепкич кылсаңыздар болот. Ошондо мына тепкичтин жаны, терезенин асты бул жер холл болуп калат. Төрдө эки комната бар экен. Эки комнатанын эки эшиги турат. Аны да көрүп коелу. Бул жакты дагы экиге бөлө элек турбайсызбы? Бөлө элекпиз. Ошо каласа экинчи этажын көтөрсө бөлбөй койсо калтырса болот, чоң зал. Чоң зал кылып да, тура. Если бир этаж калтырабыз десе, бул жерден бөлүп туруп, ортодон, бул жерден бөлсө, бул жак уже 6-7 метрдей зал калат, калганы 3,5 метрдей спальня калат. Жакшы. Планды көрдүңүздөрбү? Көрдүңүздөрбү туугандар? Бир этажга да расчет алган, эки этажга расчет алган, экөөнө тең жарай берет. Эшиктердин, терезелердин үстүнө мынандай перемычкаларды да коюптур. Эгерде бул жерде ээси айткандай ортодон экиге бөлө турган болсок, оң жагы бир спальня 4x4 16 метр квадрат чыгат. Ал эми сол жагы 6x4 бир зал чыгат. Ал 24 метр квадрат чыгат. Фундаменттин ичи толтурулган, эки бөлмөдө тең, эки жагында чоң терезеден бар. Мына үстүндөгү сейсмопоясын караңыздар. Арматуралар бар ичинде. Российский коюлган. Полный российский койгонсуз. Кирпичтерди дагы мына тегиз жакшы уруптур, Жакшы. Жакшы. Могу жерге да сууну киргизген турбайсызбы? Эми план боюнча киргизилген. План боюнча киргизилген. Жакшы. Үйдүн түштүк тарабын көрүп коелу. Мына чек араны көрүп турасыздар. Кошунанын үйүнө чейин келет. Бул жагында дагы орундук бар. Жанагы дубалдын фундаменти тетиги бурчка чейин. Эгерде кошумча курулуш кыла турган болсо, ушул жакка пландаштырса болобу? Болот. Бул жак план боюнча ошо үй чочок, там майда чүйдө ошо көмүркана. Летний кухня, көмүркана, сарай-марай майда чүйдө дегенде, Жакшы. Бул жагын көрүп турасыздар. Тетиги бурчтагы дубалга чейин барат. Демек бул жакта дагы бактаракка, кошумча курулуштарга, хозпостройкага орундук жер бар экендигин эске салабыз. Таза суу, свет бар экен. Септикчи? Септик бул
туалет менен душтук баягы бул жерде бийик болуп жайгашкан үчүн суу турбайт экен, сиңип көтөрөт экен. Ошондуктан кошунанын баардыгы жазадык биз дагы. Туалетке 4 метр каздырып, 4 кольцо таштап, септикти ошол жака Түшүрүп койдуңуз. түшүргөнбүз. А если кухняныкын отдельно по плану келечекте дагы отдельно кылабыз деген ой бар болчу. Аны Жакшы. ошо алган кишилер кылып алса болот деген. Өздөрү кылып алса болот, Түшүнүктүү. Азырынча бир септикти, душевойдукун туугандар, туалеттин сыртта көчө жакта турган азыркы биз көрсөткөн туалетти көрдүңүздөр да, даараткананы. Ошого 4 кольцо таштап жасап коюптур. Эгерде кухняга өзүнчө септик кылабыз десеңиздер, ушу кранттын арак бирагына дагы ушул жака бир септик жасасаңыздар, ал өзүнчө септик болот. Азыр эле белгилеп өттү, негизи бул Ак Ордо мындай зак жер эмес. Бийик жайгашкандыктан, абасы таза болгондуктан, шагалдуу жерде болгондуктан туугандар. Грунтовкасы да жакшы жер болгондуктан, асты таш болгондуктан жердин асты тез сиңет, зак болбойт. Ошон үчүн септикке дагы бул жагы жакшы болгон. Үйдү канча дейсиз ака? Баасын 25 000 деп атабыз. 25 000 доллар, 25 000 доллар. Анан камитип сүйлөшсөк болобу мындай? Соодалашсак болобу? Болот. Наличка акча болсо Сүйлөшөбүз. Наличка акча болсо сүйлөшөт экен туугандар. Документтери бар так экен. 25 000 доллар ками бар экен. А эгер вариант чыгып калсачы? Вариантында карап көрөбүз. Не вариант кылабыз? Ошо жарым акча, жарымы машина. Ушундай варианттар болсо. Ушундай варианттар бар. Оштон үй же болбосо квартира чыгып калса, же Бишкектен квартира чыгып калса, боло берет, ал жагында карап көрөбүз. Анда карап көрөсүз, Түшүнүктүү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен жыйынтыктайын. Жакын жерде мектеп, бала бакча барбы? Бар, бул жакта селекция жака барышат экен, бул жердеги. ТЭЦтин ар жагындагы. ТЭЦтин ар жагында, ооба. Селекцияга, жанагы Муромский көчөсүндөгү бала бакчага, мектепке барып келе берсе болот экен да. Ооба, бул жакта маршрутка жүрөт, 161 маршрутка. Түшүнүктүү. Уруксатыңыз менен мен жыйынтыктайын, урматтуу мекендештер. Биз сиздерге Бишкектеги Ак Ордо конушундагы жаңы конуш бар, достук конушундагы сатыла турган үйдү көрсөттүк. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми бул жагына аракет кылып ала турган болсоңуздар, бул жердин абасы таза, бийик жайгашкан жер, таза суу свет келген жер, эми газ келе турган жер. Көрдүңүздөр, жакса сүйлөшүңүздөр. Көрүшкөнчө.